Урматтуу угармандар, бүгүн студиябызда өзгөчө эфир болуп атат. Түркиядагы кыргызстандыктар аттуу чыгарылышыбыз берилип жатат. Бул чыгарылышка Анталиядан атайын келип эфирге катышкан ырчы жана режиссер Бексултан Алимбеков. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ошондой эле жаш талант Гүлжан Усупбаева. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Анда Бексултан ат арытып, жолго артып дегендей Анталиядан Анкарага чейин келипсиздер. Бир аз өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Алгач бизи көрүп жаткан, угуп жаткан жалпы угармандарга, Түркия Үнү радиосунун жалпы сүйүктүү угармандарына, жалпы кыргыз мекендештерибизге баарына ысык салам айтып туруп, анан кийин жакшы бир жылуу маегимди улагым келип атат. Алгач сиздердин студияңыздарда мынакей былтыр эле келип кеттим эле. Кайрадан мына ушул Татынакай студияңыздарда сиздер менен жолугуп, ушундай кыргыз эли менен баарлашууга шанс түзүп берип жатканыңыздарга ыраазычылык билдиргим келет. Мындай учурашкандан кийин албетте алыстан келдик. Азыркы учурда Анталияда өзүбүздүн эмне десек, жеке иштер менен ошондой эле кыргыз эли коому деп буюрса мына жакындан жакшы иштерди иштеп баштадык. Мына ошол жакта жакшы бир нерселерди баштадык десем туура болот. Өзүм Бексултан Алимбеков, Кыргыз-Түрк Манас университетинде азыркы учурда окуумду улантып жаткан учурум. Буюрса акыркы жылыбыз бул жакта ушул кошумча тажрыйба алуу максатында Анталия шаарына келгенмин. Мына ушундай маалыматтар. Келген себебиңизди айта кетсеңиз. Келген себебим өзүм Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетиндеги музыка бөлүмүндө билим алам. Буюрса акыркы жыл десем болот. Бул жака ошол туризм тармагындагы шоу бизнестин орду боюнча жакшы бир тажрыйба алуу максатында бул жака келдим. Ошол туризм тармагы менен иштешкенче кандай түрдө канатын жайган жөн гана концерттерди уюштуруу эмес, мына ошол туризм тармагында орду кандай болуп атат музыканын. Музыка мисалы өзүңүздөр билгениңиздердей филармонияга барсак, же болбосо башка бир эмне десек, маданий иш-чараларга барсак, музыканын образы ар түрдүү деңгээлде көрсөтүлүшү мүмкүн да. Бирок туризм тармагында музыканы кандай түрдө колдонушат деген сыяктуу суроолор менен мына ушул жака келип калдым. Буюрса жакшы бир деңгээлде тажрыйбаларды алып атам десем болот. Жакшы. Анда Гүлжан айым сизге кайрылалык. Өзүңүздү тааныта кетсеңиз. Эми мен 36 жаштамын, атым Гүлжан, жашаган жерим Кыргызстан Кант шаары. Бул Анталияга келгеним 4 ай болду. Келген максатым биринчиден мен түрк мамлекетин таанып көргүм келип жүрчү көп жылдан бери. Анан жакындан тааныгым келди. Жана ушул жерде өзүмдүн дагы бир өнүгүүгө кандайдыр бир шарттарды издөө максатында келдим. Сиз дагы чыгармачылык менен алектенесиз го? Ооба, акыркы жылдары ушу ырдап жүрөм. Анан ушул ыр жагынан бул жерде дагы ушул клип тартып, жаңырлар жаздырсам деген максатта турам азыр. Анда Бексултан мырза, өзүң ырчы болгондон кийин дароо ырга өтөлүк анда. Жарайт, сөзсүз түрдө. Бул ырдаштан мурда бир маалымат менен бөлүшүп кетейин. Билесиздер, 2018-жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы деп дүйнөнүн булуң бурчунда чоң иш-чаралар менен коштолгон өзгөчө бир маданий иш-чаралар аркылуу Чыңгыз атабызды жакшы бир деңгээлде эскердик деп ойлойм. Мына ошол нерседе мына Анталияда жүрүп мен обону жазган Муратбек Бегалиев, сөзүн жазган улуу легендабыз Чыңгыз Айтматовго атаандык Ысык көлдү сагынуу деген чыгарманы алгачкы жолу чет мамлекетте аткардым. Мен ойлойм, угармандардын жүрөгүнөн орун алды деп ойлойм. Ошол нерсеге аракет кылдык болушунча. Азыр болсо мына ошол чыгармадан бир шиңгелдеп коеюн. Ушуну аткарып берейин сиздер үчүн. Ысык көлдү сагынуу. Кыялымда аккуу болуп учуп жүрөм көл үстүнөн, көк асмандын мейкининде балык сымал эркин сүзөм. Алыс кетсем куса болуп,
сагынам салкын төрүңү, алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн. Алыс кетсем куса болуп, сагынам салкын төрүңү, алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн. Байыркынын бабалардын сөзү калды көл бетинде, балалыгым эстен чыкпайт, изим калды көл жээгинде. Алыс кетсем куса болуп, сагынам салкын төрүңү, алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн. Алыс кетсем куса болуп, сагынам салкын төрүңү, алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көркүн. Сагындым мен толкун көркүн. Чоң рахмат, Бали. Бексултан мырза, үнүң дагы абдан жакшы экен. Мен өзүм дагы ысык көлдө төрөлгөм. Бүгүн дагы өзгөчө күн болуп, туулган күнүм болуп, ушул күндө келип калдыңыздар. Туулган күнүңүз менен. Рахмат, ысык көлдү эстетип ийдиң. Ыйлагым да келип кетти. Мен атайын ушул чыгарманы сиз үчүн аткарып бергим келди. Урматтуу угармандар, бир нерсени сөзсүз түрдө айтып кетейин. Мен айтканга чейин Алмаз агай айтып ийди дегендей бул жакта. Бүгүн мына ушул Алмазбек Асанбаев агайыбыздын 50 жылдык юбилей десем болот. Сизди чын жүрөктөн куттуктаймын. Мына ушул чыгарма сиз үчүн аткарылды. Буюрса дагы жүрөгүмдө турган жакшы чыгармаларым бар. Бардыгы мына ушул сиз үчүн аткарылмакчы бүгүн. Рахмат, чоң рахмат. Анда Гүлжан айым, сиз дагы чыгармачылык менен алектенген соң, сиз дагы бир сингл таштайсыз го? Эми биздин эфирибиздин убактысы да чектелүү экен, ошого байланыштуу бир эле куплет. Макул. Мен бүгүн эне жөнүндө ырдагым келип атат, себеби 4 айдан бери Анталиядамын. Өзүм апамды аябай сагындым. Ошондуктан Энекебай деген Рыскелди Осмонкулов биздин жакшынакай чыган жигиттерибиздин бири ырдап жүргөн ырды ырдап коеюн. Энекебай, о ыйыгым, ыйыгым, Энекебай, окутманым уюгум, алып келип тамырыңдан алтымыш, алтын өмүр, бешигиңде уюдум, алып келип тамырыңдан алтымыш, алтын өмүр, бешигиңде уюдум. Бали, чоң рахмат. Сиздин дагы үнүңүз абдан жакшы экен. Анталия шаары жактыбы? Ооба, аябай жакты. Бул Түркияга келгеним мен Анкара шаарында болдум, Стамбулда болдум, Анталияда. Бирок эң жаккан шаар, менин жүрөгүмө жаккан шаар Анталия болду. Кыргыздар көппү Анталияда? Ооба, аябай эле көп экен. Жаңы келгенде баягы кыргыз бир туугандарды көрүп алып аябай кубанып, өзүм бар учурашып, мен да кыргызмын, сиз да кыргыз деп ушундай жакшы эме болуп аткам. Азыр болсо көнүп калдым, себеби кыргыздар аябай эле көп бул жакта. Коомдун мүчөсүсүз, сиз дагы? Ооба, мен да кыргыз эли коомунун мүчөсү болдум. Жакшы. Дагы кандай иш-чаралар бар, Бексултан мырза? Эми планга киргенге чейин жакшы бир нерселерди айтып кетейин. Мынакей бул жакта бизди камерада тартып тургандан кийин
мына ушул учурдан пайдаланып мындай элибизге отчет бере кетейин деген сөз айткым келип атат. Ноябрь айынан баштап биз 100% деңгээлде жалпы команда менен ишке киришип баштадык. Жетекчиси, маданият жетекчиси атын айтып кетейин. Атын атасаң куту сүйүнөт деп коет го. Рыскүл Кадырова деген эжекебиз мына ушул жакта Анталия таланттары деп жалаң таланттардын турган жалпы бир группаны түптөдүк десек болот. Анталиянын ар түрдүү эмне десек, өнөр-поз, арасында комузчусу бар, бийчиси бар, ырчысы бар дегендей. Демек мына ушул жалпы жонунан 15ке чукул солист эмгектенет десек болот. Мына ушул кыргыз эли коомуна таандык Анталия таланттары деп чыгармачыл группасы болуп калды. Мына ушул нерсе менен биз 17 ноябрь күнү Айтматовдун 90 жылдыгына карата деп Ак деңиз Айтматов ааламы деп алгач ошол Анталия таланттары аттуу биздин группабыз түзүлөт. Мына ушун үчүн жакшы өнөр-поздорубуз керек деп биз атайын кастинг жарыялап, мына ошол жакта иш-чарабызды уюштуруп, мына ошондон башталды. Мен ошол жерде толкунданган нерсе элдер кадимкидей келип алыста жүрсө дагы жүрөгүндөгү кыргыз деген рухту, ошондогу рухий маданиятты унутпастан келип мына ошол кастингди көрсөтүп бергенине аябай мен толкундандым десем болот. Мына ошондон кийин жакшы бир таланттарды таптык. Мынакей Уулжан деген эжекелерибиз келип солист болуп калды десем жаңылышпайм. Анан мына ошол күч менен эле биригип туруп биз түз эле 8 декабрда Анталиянын аянтында Кыш музасы деген жакшы бир фестивалыбызды өткөрдүк. Жакшы бир кыргызча эмне десек, кыргызча бир сонун концерт болду ичинде. Эл тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Андан кийин 12 декабрда толук Айтматовдун туулган күнүнө киришип, Ак деңиз университетинде жакшы бир иш-чарабызды өткөрдүк. Андан кийин 31 декабрда ушул эле Анталия таланттары менен ошол жакта Анталия шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттарыбызга, кыргыз мекендештерибизге жакшы бир майрамдык программабызды койдук. Ал жакта эң эле толкундаткан нерсе жалпы кыргыз мекендештерибиз менен биригип Жаңы жылды тосол деген аттуу чыгарманы хор менен ырдап, таптада жанагы сааттын жебеси 12-ни кагып атканда мына ушул чыгарманы ырдап тосолганыбыз болду, эсте калганы. Андан кийин буюрса жаңы проекттерге киришип атабыз. Андан да бөлүшүп кете берейин, буюрса. Жанагы ичиңиздерден жакшы максатты, бирөө максатты айтып атканда ичиңиздерден «Омин» деп койсоңуздар, мына ушул проекттер ишке ашып кетсин, угаткан угармандарга айткым келет мына ушуну. Алдыда эмне десек, жалпы жонун айтпайын, Ноорус майрамдары бар. Бул жакта жакшы бир салттарыбызды кененирээк деңгээлде көрсөтөлү деп атабыз. Болгону жанагы биздин боордош түрк элибиз кыргыз музыкаларыбызды, кыргыз чыгарыларыбызды гана угуп чектелбестен биздин салт санаабыз менен толугу менен жандуу түрдө сахнадан көрө алат десем болот. Мына ушундай деңгээлдеги жакшы бир долбоорлорду буюрса планыбызга ишке ашырабыз. Планыбызда бар. Рахмат. Рахмат сиздерге. Биздин убактыбыз чектелүү, же болбосо сиздерди ырдата бердик. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сизге Алмаз агай узун өмүр, чын ден соолук, ишиңизде ийгилик, деги эле бардык жакшылыктарды каалайбыз. Кыргыз элибиз үчүн ушинтип талыкпай эмгектенишиңизди тилектешим мен. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Мен да кошумчалай кетейин. Алмаз агай дайым эле мына ушинтип эмне десек, Түркия менен Кыргызстан ортосунда көпүрө болуп, Түркия үнүндө үнүңүз дайыма жаңырып, мына ушул кызматыңызды өтө беришиңизди тилейм. Дайыма мына буга чейин эмгегиңизди сиңирдиңиз, дагы да эмгек сиңире беришиңизди мен чын жүрөктөн каалайм. Дайыма мына ушинтип студиябызга ушул жака келгенде жаркырап бизди тосуп алып, мынтип таланттарды ушул жака киргизип, эмне десек, жакшы бир көпүрө болуп беришиңизди дагы да каалайм. Алдыда юбилейлик бакыт сизге. Дагы бир жолу 50 жылдык юбилейиңиз кут болсун. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубуз ушуну менен аяктады. Бүгүн студиябызда ырчы жана режиссер Бексултан Алимбеков менен жаш талант Гүлжан Усупаева болду. Сак саламатта калыңыздар.